Ertegi muğullarga күчтүү өзүнчө мындай бир экономикалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы, жана башка жагынан да күчтүү, тартиптүү мамлекет калтырып кетишибиз керек. Ал үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ал кимдин колунда? Аны бизге Астанадан келип бирөө жасап бербейт. Жерден чыгып бирөө келип туруп Кыргызстан күчтүү болуп кетсин деп бирөө аракет кылып бербейт. Аны баардыгыбыз жасашыбыз керек. Баардыгыбыз чогуу, ынтымакта бир муштум болуп чогулуп айрыкча мамлекеттик органды жетектеген, башкарган, ошондо иштеген адамдар. Мен жана башта айтып өтпөдүмбү? Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, сот, прокуратура органдары чогуу аракеттер кылышкан экен. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдары, ушул жерде иштеген мына башка мамлекеттик органдар айыл өкмөттөн баштап. Айыл өкмөттөр кээ бирлерин отурасыңар азыр. Унчукпай, карап койсоң болосу деп бирөө уктуп атат. Так, унчукпай отурасыңар. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуулар. Эми мен жанагы баардыгына 29 болуп көрүнө бербей деп атам да. Чын айтканда баардыгы кармап эле апарып шыйлаган кармакларды камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Тындырбай, күнүндө эле апарып камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Бирок ошолордун арасынан да тандап туруп, ушул сабак болсун башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошон үчүн мындай бир ойлоңуздарчы, урматтуулар. Баардыгыңыздар билимдүү адамдарсыздар. Баардыгыңыздар профессионалдарсыздар. Өзүңөр ишиңерди жакшы билесиздер. Ошондой мезгилде мындай мыйзамдан кыйшип туруп башка жака чыгып кете беребиз да. Биринчи маселе. Президентimiz койгон эң негизги маселелердин бирөөсү бул биринчи маселе. Уюшкан кылмыштуулук топко каршы күрөш. Мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбош керек. Эч кандай бандиттер, смотрящийлер, положенистер жана башкалар болбош керек деген тапшырманы койгон. Биз ушу тапшырманы өздөрүбүздөн чыктык. Биз азыр ачык айта алабыз. Укук коргоо органдары ачык айта алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ жок. Кана бирөө чыгып көрсүнчү, бир айылдан же бир райондон же бир облустан мен ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, бандитмин, положенецмин, смотрящиймин деген сөздөр айтып көрсүнчү бирөө. Же чорныймын деп айтып көрсүнчү. Дей албайт. Себеби алардын биз түп тамырын кырктык. Алардын мурда жалбырактарын терип, анча шактарын кайрып жүрсө, биз азыр алардын тамырын кырктык. Тамырынан соолуттук. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин мамлекетибизде эң чоң уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери отурган. Дүйнө мамлекетинин эң кубаттууларынын бири деп коеюн, эми кубаттуусу деп айтсак деле болот. Америка өкмөтү дүйнө жүзүндө 12 чоң уюшкан кылмыштуу топтун жетекчисин дүйнөдөгү эң опасный, эң коркунучтуу кылмышкерлер деп атаган. Ошолордун бирөөсү биздин мамлекетте отурган. Камчы Көлбаев деген, билесиздер. Орусча айтканда вор в законе. Так, ошо Камчы Көлбаевдин кайсы жерде жүргөнүн билбегиле деп Американын өкмөтү $5 миллион сыйлык кыйгарган. Ким айтса ушуну беребиз деп. Ушуга чейин жеткен. Биздеги уюшкан кылмыштуулук топ билинбегени менен, билесиздер. Мамлекеттин бүт баарын курчап алган. Мамлекетте иштегендер, мына укук коргоо органдарында иштегендер, мамлекеттик органдарда иштегендер, бул бийликте иштегендердин баарын курчап алган. Уже не говоря о депутатах парламента, министрах, все другое. Парламентке жалаң ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боло баштаган. Ким депутат болот, ким депутат болбойт, кайсы партия өтөт парламентке, кайсы өтпөйт, ушулар чече баштаган. Муну эч ким тана албайбыз. Ушунчалык чоң мамлекетибиздин чырмалган сары чырмоо бизди курата баштаган. Мына ошондон арылдык биз.